Бул жолу айымдардын майрамы өзгөчөлүктөр менен башталды. Келген ар бир айымга уюштуруучулар тарабынан кыргыз элинин улуттук баш кийими ак элечек тапшырылды. Ошентип залдын баары аппак элечекчен айымдарга толду. Алгач эле аларга арналып апалардын ардактаган ырлар көркөм окулду. Ayam, aytar sözüm benim min, sensiz sekund yaşayalbayıp göründüm. Elçiletip, erkeligen nazına, erkek emez, taş olsan da erir mi? Жалпысынан 700-гө чукул айымдардын баарын 8 март майрамы менен шаар башчысы куттуктап, аял затынын коомдук орду бийик экенин айтып өттү. Негизинен ар бир инсан эне үчүн өмүр бою карыздыгын жана аларды сыйлоо ар бир адамдын парзы экенине шаардык кеңештин төрагасы Жапарбек Ормонов өз сөзүндө токтолуп, келген айымдарга мыкты тилектерин билдирди. Бейиштин төрү эненин таманын астына деп, эненин аял затын улуулугун аларга кандай урмат сый жасаш керектигин такайып көрсөтүп айткан. Демек, урматтуу айымдар, эки дүйнөнүн бактылуулугун көрөм деген адамдар аял затка өзгөчө урмат сый менен мамиле жасаш керек деп ойлойбуз. Аял эне, аял үйдүн куту, аял коомдун туткасы. Шаардагы коргоо, билим берүү, саламаттык сактоо, маданият тармагында өз эмгеги менен бир топ ийгиликке жеткендер шаардын ардак баракчасына татыктуу болушту. Аймактагы бир топ мекемелердин мыктылары чакырылып, аларга шаар башчысы тарабынан куттуктоо айтылып, белектер ыйгарылды. Аз да болсо аткарган эмгектеринин бааланып жатканы үчүн алар ыраазы. Коомдогу аял затынын орду ар бир кесип ардактуу. Ага карабастан бул аял затына ылайык эмес дебестен туруп эле жоопкерчилик менен милдетти аткарган бул өзү сыймык деп ойлоймун. Ошондуктан коомдогу аялдардын орду чоң, маанилүү, алдыңкы сапта турат деп ойлоймун. Салтанатта шаардагы үлгүлүү энелер дагы аныкталды. Ар кандай тармакта жигердүү эмгектенип, үй бүлөсүн мыкты жолго сала алган айымдардын түйшүгү оор. Ага карабай өзгөчө өлкөнүн куралдуу күчтөрүндө мырзалар менен тең тайлаш иштеп келген айымдардын орду бийик. Бул наам алыш үчүн дагы көп эмгек керек деп ойлойм. Бардык эне ушундай үлгүлүү эне болушун каалайм. Бүгүнкү майрам менен бардык энелерди, кыш келиндердин баарын куттуктап кетем. Баары бактылуу болсун, жүздөрүндө жылмаюу кетпей, ушу жаз күнүндө жадырап жайнап жүрөбүз. Ар бир үйдүн коломтосу өчпөй, энелери үйдүн жарыгы болуп, күндөй болуп жаркырап жүрөбүз. Ошентип жаз менен кошо келген март майрамына карата уюштурулган салтанат энелердин, апалардын урматына арналган концерттик программа менен жыйынтыкталды. Гүлмайрам Рахманбетова, Кудайберди Дыйканов, Ош Пирим жаңылыктары.